Assalamu alaikum. Сұрағыма жауап берем. Долбоору бүгүн да бир кызык суроо бар. Бул суроолордун баардыгы эскерте кетейин, социалдык желе аркылуу келип түшөт бизге. Көптөн бери келип жоопсуз жаткан суроолор бар эле, жооп берилген суроолор бар. Алардын баардыгын кызыктарын менен илгеп алып, балким силерге жообу кызык болор деп ушу тасмага тартып аткан учурубуз. Дагы кимдер суроо болсо бизге ылдыйдагы комментарийлер менен жазсаңыздар, мен сөзсүз ага көңүл бурам. Анда келерки суроо. Бул суроо бир жигиттен келиптир. Мен бир кыз менен жүрөм. Анан ага үйлөнөйүн деген оюм бар. Бирок анын ата энеси кудалаштын деп жатыптыр. Мен мындай эле ала качты кылайын деген элем, кантсе туура болот дейт. Биринчиден аябай сонун. Эгер ата энеси кудалаштын деген жер болсо, бул барктуу, наркты билген үй бүлө экен демек. Кыргызда бүгүнкү күндө эң чоң проблема, эң чоң маселе биз наркты унутуп баратабыз. Каада салтты унутуп баратабыз. Дин маселеси буга да оң карайт. Кудалашуу бул үй бүлө курулганда эки жубай ортосундагы келишимдин башталышы. Адатта Аллах субхану ва таала ата энени бир муун илгери жиберди да. Эмнеге мурдараак барып ата эне бул жашоону көрүп, башынан кечирип, анан келечек балдарына даярдап берсин бул жашоону. Бул жашоону үйрөтүп берсин, баланы өзүнүн деңгээлине жеткенге чейин жетелесин деп Аллах таала ата эне берген. Ата энеси бартыр өзү чечкен балдар, булар менимче каталардын эшиктерин ачып, каталар өлкөсүнө кирген балдар. Бул өтө кооптуу жана өтө олуттуу маселе. Ата энеси бар бала ата энеси менен турмушун эшигин ачканы туура болот. Демек, кызыңыздын ата энеси кыздын жанагы бизде теги деп коет го, теги жакшы демек. Кудалаштын деп аткан болсо, өзүнүн баркын билген жер экен, тектүү жер окшойт. Ошондуктан кудалашууңуз керек. Сиз да алардан мындай жетеси жоктой болбой, туугандарыңыз, ата энеңизди жөнөтүңүз. Кудага түшсүн, барсын, калыңды сүйлөшсүн, жашоо шартын сүйлөшсүн, кудалар бири-бирин көрсүн, энесин көрүп, кызын алдайт, энесин көрсүн сиздин ата энеңиз. Ата баркы менен кыз өтөт дейт. Атасынын баркын көрсүн, үйүндө ким шеп, энесиби, атасыбы. Энеси шеп болгон үйдөн ала турган болсоңуз кызды, аялыңыз шеп болот. Атасы шеп болгон үйдөн алсаңыз, өзүңүз шеп болосуз үйдө. Ошондуктан кудалашуу бул өтө чоң мааниси бар иш-чара. Ошон үчүн кудалашууга барышыңыз керек. Ала качты эми баягындай торпок чотунан өңүрүп качуу бул кылмыш. Светтик мыйзамдарда да кылмыш, жана шариятта андан бетер кылмыш. Ошондуктан ала качуу кыз макул болсо, жөн эле мындай алып качып кетиптир деген сөз болуш үчүн экөө тең макул болуп, мындай кээ бир той, андай мындай чыгымдарды азайтуу максатында абарып коюу гана болсо, анда башка нерсе. Бирок кыз сизге макул болбой, башка мүдөөсү бар болуп, анан сиз аны ошо укугун тебелеп алып качсаңыз, бул менимче өтө чоң зулумдук болуп эсептелет. Ошондуктан кудалашсын деген жердин кызына жеткирген болсун. Суроолорубуз бизде аябай көп. Ылдыйда комментарийге жазыңыздар, силердин да суроолоруңуздарга жооп берген аракет кылабыз иншаллах.